жаңы жылды айталы. Норуз майрамы Айтматов районундагы балдарга билим берүү бөлүмүнүн жаш тарбиялануучулардын бии менен ачылды. Андан соң жылыбыз берекелүү, түшүмү мол болсун деп баба дыйкан алгачкы үйрөндү сээп жакшы тилегин айтты. Мунусу ач арыкка, мунусу алсыз карыкка. Күн менен түн теңешкен Норуз майрамында элибизди ынтымак, жергибизде тынчтык, биримдик болуусун тилек кылган умай энелер арча түтөтүп паластап баталар беришти. Быйылкы жылы Норуз майрамында келген элге кыргыздын улуттук каада салтын, үрп адатын чагылдырып берүү максатында баланы бешикке салуу, кыздардын бешкөкүл чачын өрүү, сайма саюу жана улуттук тамак аштын көргөзмөсү өтүп жатты. Андан соң жаш курагына жараша улуттук кийимдердин көргөзмөсү көрсөтүлдү. Анда жаш балдардан баштап жогорку жана орто курактагы чоң ата, чоң энелер кандай кийинип жүргөндүгүн даңазалашты. Бул күнү жаңы кадам таштаган жаш бөбөктүн мындан аркы кадамы байсалдуу болуп, жолу шыдыр болсун деген тилекте тушоосу кесилди. 12 саат бышып, 7 даам кушулуп даярдалган сүмөлөктүн жасалуу жолун атайын ак элечек энелер айтып берип, түнү менен жакшы тилек айтып жасаган сүмөлөктүн бетин ачып, андагы сүмөлөккө түшкөн сүрөттү чечмелешти. Бул дарак болуп түшкөндө бүт жакка чачырап кеткен. Алла Таала буну бизди Кыргызстан элибизине өнүгүшүнө жана бүт жакка өзүнүн салтын көрсөтүшкө чейин. Андан соң Айтматов районунун акими Бектур Сагынбаев жалпы кыргыз элин көктөм майрамы болгон Норуз майрамы менен куттуктап, өзүнүн каалоо тилегин жолдоду. Бүгүнкү жадырап жайнап кирип келген Норуз майрамы менен Айтматов райондук мамлекеттик администрациянын атынан жана жеке өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктаймын. Норуз майрамы бул күн менен түн теңелип, жерден көк чыккан касиеттүү күн деп кыргыз эли улуу баалашкан. Ошон үчүн бая улустандын улуу күнү деп ушул күнү сүмөлөк кайнатып, арча түтөтүп, алас салып, жамандыктан кутулуп, жакшылыктан ниет кылып келишкен. Норуз күнү элибиз жакшылыктан үмүт кылып, жакшылыктын үрөнүн себип, элибизге, жерибизге жакшы ниеттерди каалап келишкен. Норуз майрамы ар бир үйгө жакшылык, оомат, ырыс кешик, ден соолук алып келсин. Мамлекетибиз өнүккөн мамлекетке айланып, дайыма жаштарыбыз, келечек муундарыбыз биз сыймыктанган келечек муундарга айлансын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Бул күнү майрамдык иш-чараны өткөрүүгө райондогу маданият кызматкерлери менен шайыр апалар активдүү катышты. Анткени кыргыздын салт санаасын көрсөтүүдө ак элечек апалардын эмгеги чоң болду. Норуз майрамы бүгүн эң жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Мен жеке оюм жакшы өттү. Элге каалоо тилегим ушу Норуз майрамында, Норуз күнүндө баягы жер жарылып, чөп чыкты, желин айрылып, сүт чыкты дегендей берекенин, куттун, ынтымактын, рашкерчиликтин жылы болсун. Элиме, журтума тынчтык, ден соолук, узун өмүр жашоо каалайм. Жаштар өнүп өсө берсин, заманыбыз тынч болсун. Норуз элибизге кут болсун, жаштарыбыз өнүп өссүн, элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, корообуз малга толсун, кампабыз данга толсун, өнүп өссүн Кыргызстан. Жаштарыбыз ушу жакшы заманда жашашсын. Биздин Кыргызстаныбыз гүлдөгөн өлкөлөрдөн болсун. Дүйнөгө таанылган өлкөлөрдөн болсун. Бунун жышанасы бүгүнкү сүмөлөк кайнатканда ушундай бир жакшы жышана түштү. Ал биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, ушундай дүйнөгө таанылган бир мамлекет болот Кудай кааласа. Биз ошону сүмөлөктүн үстүнөн көрдүк. Бутактап, жайнап, жадырап өскөн чынар теректи көрдүк. Андан соң маданият кызматкерлери жагымдуу маанай тартуулашып, концерттик программа менен улантылды. Бул күнү
Норуз майрамына Гүлүмкан Рыскулбекова кийизден жасалган буюмдарын көргөзмөгө алып келген. Нукура жүндөн жасалган буюмдардын өзгөчөлүгү адамдын терс энергиясынын баарын өзүнө тартып, кийиз чокой адамга жылуулук берет дейт. Эми ишкерчилиги мындан ары да өркүндөтүү максаты бар экендигин билдирет. Бүгүнкү Норуз майрамына биз Бакаян айылынан келдик. Биздин эле өзгөчөлүгүбүз бул жерде кийиз менен иштөө. Жүн менен, жүндүн ар кандай процесстерин башыбыздан өткөзгөнбүз. Азыр эми сапаттуу буюмдар жасоого өтүп атабыз. Бутубуздан баштап башыбызга чейин чокой, чокойду кандай кылып эми сапаттуу өтөбүз. Сапаттуу болуш үчүн тамандап, аны жакшы кышында да, жайында да кие турган, көчөгө кие турган буюмдарга чейин жасаганга аракет кылып жатабыз. Андан кийин жүндөн чермелерди, мынакей кыздар кийип турат, мынакей чермелерди, андан кийин кааласа чапандарды, белдемчилерди, кыскасы жүнгө аябай басым жасап атабыз. Себеби биздин кыргыз элибиздин гени сактап калыш үчүн ушунчалык салым кошуп атабыз 2 жылдан бери. Генди сактап калышыбыз керек болуп атат. Мына ошон үчүн биз ушул эмени уюштуруп, жалаң жүн менен иштеп, анын пайдалуу жактарын изилдеп чыгып атабыз. Учурдан пайдаланып, ушул быйылкы Норуз жылыбыз ушу орозого туш келип калыптыр. Эл аман болсун, журт аман болсун, айымдар аман болсун, аялдарыбыз эрктүү, барктуу, сабырдуу болгонун каалайм. Майрамдык иш-чарага келген ар бир жаран бири-бирин Норуз майрамы менен куттуктап, жакшы каалоо тилектерин жолдошту. Улуттук майрам болуп эсептелип келген экен. Ошондуктан жер жарылып чөп чыкты, желим жарылып сүт чыкты деген кыргыздын жакшынакай ыйык сөздөрү менен айтылып келген экен. Эми ушул Норуз быйылкы 2024-жылкы Норуз майрамыбыз эли жерибизге кут болсун. Норуз майрамы буйруса быйыл жылдагыдан да жакшы деңгээлде өттү. Жылда эле өзүбүзчө кайнатабыз сүмөлөк. Быйыл дагы кайнаттык, андан кийин маданиятка дагы кошулдук кайнатып, жакшы, негизи эле жакшы өтүп атат. Элдин маанайы жакшы. Элдин маанайына карата күн да жакшы болду аябай. Кудайга шүгүр. Эми элде токчулук болсун, молчулук болсун, тынччылык болсун. Анан Кудай буйруса быйыл кыргыз элимде майрам көп болгону турат. Талас областыбыздын 80 жылдыгы болот. Ошо Талас областына 80 жыл болгондо биз шайыр апалар тобу түзүлгөн. Быйыл бизге да 10 жыл болот. Биздин дагы майрамыбыз болот. Ошол майрамдар көп боло берсин. Элибизде тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун, жакшылык болсун. Норуз майрамы аябай жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Аябай элдин да маанайы аябай жакшы болду. Күндүн дагы мындай аба ырайы да жакшы болду. Майрамга карата Кудай ушуну кут кылсын. Элибиздин арабыз тынч, аман эсен болсун. Ден соолукта болсун баары. Журтум аман болсун. Элибизге сүмелек тартууладык. Ошо менен кошо элиме жакшылык каалап кетем. Тынччылык, токчулук болсун, аманчылык болсун, балдарыбыз өнүгөсүн. Апалар ушинтип ырдап элдин көңүлүн алып дегендей жакшы майрамдап жүрө берели. Майрамыбыз майрам улансын. Иш-чаранын соңунда өз колдорунан жасалган буюмдарын көргөзмөгө алып келген ишкерлер менен район акими Бектур Сагынбаев жолугуп, алардын кандай ой тилектери бар экендигин угуп көрдү. Бизге жардам бербесе, биз жолдорун жакшы эметпей, интернет кирип ошодон негизинен Айтматов району үчүн өткөн жыл ийгиликтердин, жетишкендиктердин жылы болду. Анткени бир катар социалдык объектилер ачылып, мектеп, бала бакчалар пайдаланууга берилди. Андыктан эми быйылкы жылдагы жемиштүү жылдардан болот деген ишенимде. Быйылкы жылы Айтматов районунда ушул Кызыл Адыр айылында белгиленип отурат Норуз майрамы. Бул Норуз майрамында жылдагыдан өзгөчө болуп кыргыздын улуттук кийимдерин демонстрация кылдык. Ошондой эле баягы Ороз айына туш келгендигине байланыштуу сый тамагыбызды кечки ооз аштыга белгилеп атабыз. Ошонусу менен өзгөчөлөндүгү деп ойлойм. Ал эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы элибизге кааларым Норуз бул тазалыктын, тазаруунун, бири-бирибизге болгон ынтымактын майрамы болгондуктан жалпы элибизге ынтымак каалайм. Коомубуз тазалансын,
элибиз, жерибиз тынч, ынтымакта, бейпилдикте өнүгүү жолунда өмүр сүрсүн. Норуз майрамына карата оюштурулган салтанаттуу иш-чаранын соңунда жаш бөбөктөр үчүн атайын Эралхан Абиллаев атындагы эс алуу паркында аттракциондор иштеп, ал жерде дагы жаңы кадам таштаган жаш бөбөктүн шоусу кесилип, энелер ак батасын беришти. Ошентип Айтматов районунун эли көктөм майрамы, күн менен түн теңелген Норуз майрамын жакшы маанайда тосуп алышты. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Дина Акматова, Айтматов району.